Assalamu alaikum туғандар. Бұл болса баяғы қышында мен içi çıkmay атат деп için чыгарылбай аткан атым ушул. Буну азыр жайлоо кое бердим. Жүргө кетти. Буга чейин будай берип аттым эле, көрсөңүздөр керек. Будайды бир 20 күн, 25 күн бердим. 25 күндө için тазалай албадым, себеби ат семиз болчу. Аттын için тазалаш үчүн биринчи атты арыктатыш керек экен, ичинде эч кандай май калтырбай. Анан кийин будай сүрөт экен. Ошон үчүн 20 күндө эч кандай результат байкабадым. Ат жемде тургандай эле оңолгонбойча тура берди. Буну көккө коюшка туура келди. Ошон үчүн жайлоого кое бердим, көккө коюп. Азыр жайлоодо жүрөт. Эсин аман жайлоодон келсе күздө дагы көрсөтүп атабыз кандай оңолуп келет. Андан сырткары ага чейин да жайлоого чыгып калсам, жайлоодо жүргөн жерден да тартып көрсөтөм, канчалык оңолду, ичи чыктыбы, чыкпадыбы, канчалык семирди, үйүрдү кандай карап атат, үйүргө жарап атабы, жарабай атабы. Негизинен быйылкы жыл биринчи жолу үйүргө коюлуп атат. Тоолуу аймактарга жайлоого кое берилди. Тоо таш жерлерде канчалык жүрө алат, жакшы жүрүп атабы же жүрө албай атабы, ошолор боюнча дагы көрсөтөбүз буюрса. Ат негизи жакшы ат. Жоон жолпу кулакка ылайык ат. Болгон ичи чыкпай атат, ичин көк сүрүп буюрсак күздө чыгарып келет деген ойдобуз. Комментарийга ой пикириңиздерди жазгыла. Кандай болсо, кандай кылыш керек, эмне кылыш керек деген сыяктуу. Үйүрдү жакшы карай алабы, карай албайбы? Тоолуу аймактарда жүрө алабы, жүрө албайбы дегендей. Кимдин баштан өткөн ушундайлар жазып койсоңор.